Жөтөл бул кандайдыр бир оорунун белгиси болот. Бул өзүнчө оору болуп саналбайт. Ашказан ичеги ооруларында дагы жөтөл кездеши мүмкүн. Кээ бир учурда жүрөк кан тамыр ооруларында да кездешет. Дарылардын побочный эффектисинен дагы болушу толук мүмкүн. Көк жөтөл оорусу боюнча негизи бул сөзсүз түрдө вакцина алыш керек. Саламатсызбы, урматтуу биринчи байлык ден соолук подкастынын угуучулары, көрүүчүлөрү, алып баруучу мен Жипар Керималиева, кесибим менен врачмын, ушул подкасттын негиздөөчүсүмүн. Бүгүн бизде сонун тема жөтөл. Ким жөтөлгөн эмесмин деп эч ким айта албаса керек. Анда бүгүн биздин коногубуз Назар мырза. Саламатсызбы, Назар мырза? Саламатсызбы. Саламатсызбы. Сизди жөтөл темасы боюнча көпчүлүгү сурашат. Анан кийин сиз эми кесибиңиз менен пульмонолог врач эмессизби? Бүгүн подкастка келгениңиз үчүн дагы бир жолу чоң ыраазычылык билдирем. Сиздерге да рахмат. Ушундай мүмкүнчүлүк түзүп, бизди конокко чакырганыңыздарга. Назар мырза, биринчи эле баштайлы. Анда жөтөл деген эмне? Жөтөл бул кандайдыр бир оорунун белгиси болот. Бул өзүнчө оору болуп саналбайт. Мисалга алсак, бул кандайдыр бир курч респиратордук оору же болбосо пневмония деп айтсак болот, же ичеги ашказан оорулары, же аллергиялык оорулар жана башка оорулардын белгиси болуп саналат. Учук оорусу, Ал дагы кирет. Бул кандайдыр бир ооруга адамдын бул коргоо рефлекси деп айтсак болот. Бул ошол жөтөлүп өзүн өзү коргоо рефлексин пайда кылат. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык ден соолук. Көпчүлүк кайсы ооруларда кездешет? Кичинекей балдар көп жөтөлөбү, чоң адам көп жөтөлөбү? Деги эле кандай ушу жөтөл? Жөтөл бул жана айтып кеткен эле бул көп, аябай көп ооруларда кездешет. Бул аллергиялык ооруларда көп кездешет. Же болбосо ашказан ичеги ооруларында дагы жөтөл кездеши мүмкүн. Дарылардан да болот. Дарылардан бул дарылардын побочный эффектисинен дагы болушу толук мүмкүн. Кээ бир учурда жүрөк кан тамыр ооруларында да кездешет. Андан тышкары туберкулез же болбосо рак оорулары дагы болуп калышы мүмкүн. Эми кайсыл убакта, мисалы, бир күн жөтөлсө же бир аз жөтөлсөбү, кандай кылып анан врачка каралыш керекпи? Көпчүлүгү учурда эле аптекага барып жөтөлгө дары бергилечи десе, алар жөтөлгө дары берип коет, ошойдон жүрө беришет кээ бирлер. Эмне кылыш керек ушундайда? Биз жөтөлдү эки түргө бөлсөк болот. Бирөөсү бул курч жөтөл, экинчиси өнөкөт жөтөл деп. Өнөкөт жөтөл деп биз качан айтабыз? Эгер жөтөл 8 жумадан ашык же болбосо 2 айдан ашык жөтөл токтобостон жүрө берсе, бул өнөкөт жөтөл деп аталат. Өнөкөт жөтөл кайсы ооруларда кездешет? Эң көп кездешкен бул аллергиялык ооруларда жана айтып кеткендей туберкулез же болбосо рак оорулары болуп калышы мүмкүн. Андан тышкары ашказан ичеги ооруларында дагы бул өнөкөт жөтөл көп кездешет. Эгерде кимде ким өнөкөт жөтөл болсо, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, бул жөтөлдүн себебин аныктап, ошого жараша дарылоо жүргүзүшү зарыл. Курч жөтөлгө келсек, эгерде бир жумага чейин болсо, биз бул үй шартында дарыланганга же болбосо жеңилирээк жөтөл болсо, анда эч кандай дары ичпей деле, суусундук ичип эле өзүн өзү мындай карап турганга болот. Кандайча карайт? Үй шартында ошону айтып бересизби? Мисалга алсак, ошол комнатаны жана нымдуулугун кургак кармабастан, жана аллергия козгогон нерселерди колдонбостон,
баягы үй шартында наблюдение деп коет го, ошондой көзөмөлдөп турса болот. Эгер жөтөлү күчөп баратса, анда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылуусу шарт. Мисалы кадимки эле мынакей мына менин үйүмдө деп коеюн же сиздин үйүңүздө кандайча ошол ным шартын жасашса болот? Нымдап, тазалап, өзүңүз айткандай кандай алып жасаса болот? Үйдө ошол негизи биринчиси таза кармап, жанагындай влажный уборка деп коет, ошондой уборкалар жасап, андан тышкары атайын абаны нымдуу кармоочу аппараттар десек болот. Ошолорду колдонсок үй шартында болот. Аппарат жок болсочу? Мисалы Мен айтып берейинби өзүмдүн Э. неменди? Мен мурда ушул аппарат жок кезде кадимки эле таза Сууну. сүлгүнү аябай нымдап туруп, анан ушул комнатага илип койчумун. Анан баягы сиз айткандай желдетип турчумун. Ушундай кылса болобу? Болот, ооба. Мисалы биз ошол эме жокто, атайын Мүмкүнчүлүк жок болсо, мүмкүнчүлүк жок болсо, техника, ошондой болсо баарында анда эле жок да. колдонсо болот. Кандай тамактарды жешсе болот? Мисалы ушул аллергиялык болсочу? Бул жөтөлдү көп козгоочу нерселер бул таттуу нерселер, острый деп коебуз, ачуу нерселер, цитрустар тамакты кычыштырып көп жөтөлү козгойт. Андан тышкары кызыл нерселерди дагы биз көп учурда колдонбоону сунуштайбыз. Алар дагы аллергия козгоп, жөтөлдү чакырышы мүмкүн. Деги эле тамакты азыраак жеп, ылгап нерсе керек э? Эң туура. Назар мырза, мынакей азыр сиз эң эле жөнөкөй нерселерди айтып бердик биздин угуучуларга, көрүүчүлөргө. Ал эми мына сиз айтып кеткендей, өчүп кетсе, аны эмне бир айга чейин же бир жумага чейин чыдаш керекпи? Ушул кандай бир критерийлер бар? Доктурга сөзсүз барыш керек ошол убакта дегенчи. Оорунун акыбалына жараша болот. Эгерде жөтөлү күчөп, же болбосо какырык аябай көп чыгып, же болбосо жанагындай сары, көк какырыктар чыгып, андан тышкары дем алуусу оорлошуп, кыйналып жатса, анда дарыгерге кайрылуусу шарт. Врачка келди. Врач кандай сунуштарды жасайт көбүнчө? Терапевтке келет турган жериндеги, же пульмонологко келет, эң биринчи кандай сунуштарды берет? Дарыгер биринчи даттанууларын угуп, ошого жараша диагностика жүргүзүлөт. Мисалга алсак, ошол аллергиялык ооруларгабы же ашказан ичеги ооруларынабы, муну бизде бардык шарттар түзүлгөн. Анализ алат атайын, же болбосо кандайдыр бир диагностикалык изилдөөдөн өтүп, анан ошого жараша так диагноз коюлуп, анан дарылоо жүргүзүлөт. Мына көбүнчө аптекага барып, ал жерден жанагындай таблетка от кашля дейт, ошону же болбосо отхаркивающий деп жана какырыкты чыгарууларды өз алдынча барышат. Ушулорго көз карашыңызды, деги эле сунушуңузду айтып берсеңиз. Негизи жөтөлгөндө бизде оорулууларыбыз эки дарыны колдонгонду жакшы көрүшөт. Бирөөсү ошол жөтөлдү токтотуучу дарылар, бирөөсү какырыкты чыгаруучу дарылар. Бул туура эмес колдонуу кайсы учурда болот? Эгерде адам кургак жөтөлү болсо, анда жана какырык чыгаруучу дарыларды колдонуу бул туура эмес болуп саналат. Же болбосо аллергиялык жөтөл болгондо дагы какырык чыгаруучу дарылар кайра оорусун ошо жөтөлдүн күчөтүп салуусу толук мүмкүн. Же болбосо жанагы какырык чыгып жаткан нымдуу жөтөл деп коебуз. Ошол учурда дагы кургак жөтөлгө колдонулуучу дарылар, ошол жөтөлдү басуучу дарыларды колдонгон учурда ал жөтөлдү токтотуп коюп, какырыктар чыкпастан организмге топтолуп, кайра ооруну күчөтүп салуусу толук мүмкүн. Ошондуктан дарылоодо өз алдынча дароо ичүү бир аз туура эмес болуп саналат. Же болбосо жаш балдарга дагы негизи жаш балдардын 3 жашка чейинки балдардын дагы какырык чыгаруучу дарыларды берүү сунушталбайт. Себеби булардын жанагы
булчуңдары жакшы өрчүйлек болгондуктан какырыктуу чыгарып салуу мүмкүнчүлүгү мындай аз болот да. Аз болот дагы анан какырык топтолуп бул оорунун күчөп кетүүсүнө шарт түзүп берет. Ошондуктан жаш балдарга дагы өз алдынча дароо берүү өтө мындай кооптуу болуп саналат. Эмне ушу врачка баруу өтө деле кыйындыкты түзбөйт да. Азыр Кудайга шүгүр айылдарда да, айылдан баштап райцентрлерде да баардык жерде терапевттер бар. Ал эми атайын жакшы доктурга келем дегендер мына Назар мырзага кайрылсаңыздар болот. Пульмонологический отделениялар бар Бишкекте. Же болбосо өзүңөрдүн эле турган жериңердеги терапевттерге кайрылсаңар болот. Анан чынында аптекага барып эле же таблетка от кашля берет, же болбосо тигини берет, тескери кылып салат да ошону. Туура айтасыз. Баягы азыр баардык жерде дарыгерлер жетиштүү эле деп айтсак болот. Эгерде жетишпей баратса, бул азыркы учурдун замандын бул талабы, жана онлайн консультация деп атабыз. Телефон аркылуу деле жазылып атайын консультацияны алса болот. Сизге мүмкүнчүлүк барбы онлайн консультация жазылганга? Мүмкүнчүлүк бар. Биздин клиникага кайрылса, бизге атайын график коюп берет. Ошол саатта оорулуу менен биз байланышып, анын көйгөйүн чечкенге биз жардам беребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, угуучулар, анда биз ушул болуп аткан мына подкасттын алдына Назар мырзанын клиникасын, телефон номерларын жазабыз. Эгерде сурооңуздар болсо, жазыңыздар. Эгерде биздин клиникага келип кайрылган болсо, биз ооруларыбызга 50% чейин консультацияга атайын жеңилдетүү берели, жеке менин консультацияма. Андан тышкары, эгер ошол жерде анализдерге дагы атайын бонустар болот экен. Бонустарды эң жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул биздин подкаст Авиценна клиникасынын негизги демөөрчүсү болуп атат. Ошону дагы бир жолу эстетип коеюн. Өзүбүздүн каражатыбызга кыргыз тилинде атайын баарына түшүнүктүү болсун деп алып барып атабыз. Сиздерден сураныч, активдүү болуңуздар, өзүңүз эле көрбөстөн башкаларга да бөлүшүңүздөр, көрүңүздөр, угуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Сизге ушул жөтөл менен көбүнчө кичинекей балдар менен кайрылышабы, же улуу муундарбы, же деги эле жаштар кайрылабы? Мен негизи өзүм чоңдорду караган дарыгер болгон үчүн менин ооруларым негизи жашы 16-дан өйдө. Бирок мен өзүмдүн тааныштарымды, өзүмдүн туугандарымдын балдарын дагы мен өзүм карайм, өзүм дарылайм. Ушул жөтөл темасы мага өтө кандай десем, билем да, анткени мен жолдошумдун ошо бронхиальный астма деген диагнозу бар. Сиз да дарылап келесиз көп жылдан бери. Анан мен өзүм да айтып берейин, кандай шарттарды үйдө түзөм деп. Мына башында сиз айтып кетпедиңизби? Ал жаткан комнатада терезесин дайыма эртең менен эрте, таңертең менен терезесин ачып мындай тазалап турабыз. Андан кийин дайыма влажный уборка ошол жерде, жанагында өзүм айткандай, же азыркы кезде атайын увлажнитель аппарат турат. Мурдакы кезде мындай нымдуу бир нерселерди илип койчумун, сүлгү ушуларды. Анан тамагын ал өзү дайыма баягы ылгап жейт. Аныкы баягы өзүңүз билгендей бронхиальный астма эртең менен башталат да, эртең менен баягы какырык чогулуп, ошол кезде баягы утренний туалет дегендей ошол кезде тазаланат. Ал ушу астма коюлганына карабай, астмасы профессиональный, аллергический башталган да, баягы илгери завод, мебель чыгарган заводдо иштеп, ошондон башталып, анан кийин күчөп кеткен. Азыркы кезде өзү врачка барбай эле өзүңүз билесиз, көптөн бери барбай өзү управлять этет. Бирок бир жылда бир жолу барып көрүнүп турат. Биз баягы оорулууларга ушуну мисал кылып кетсек болот да. Ооруну дарылоодо
көбүрөөк ушул оорунун өзүн алып жүрүүсү чоң роль ойношунчу бизде дарыгерге анан ушу дарыга эле такап коюшат дагы ичип жегенин өзүнүн алып жүрүүсүн эч качан оңдошпойт да. Биз бир нерсени унутуп кетиппиз, ушу жөтөлдүн бирден бир себептеринен бул жана чылым чегүү. Мисалы мага көп оору келет, өпкөсүндө көйгөйү өтө чоң. Анан тамекини ташта десең, мен таштай албайм деген нерсени айтышат да. Бул эгерде ошол өзүнүн жашоо образын өзгөртпөсө, ал оору өрчүгөндөн өрчүп, күчөгөндөн күчөп кете берет. Мисалы ушул байкени мисал кылып атабыз. Ал киши деле эгер өзүн карабаганда азыр оорусу мындай күчөп, азыркыдай өзүн алып жүрүүсү мүмкүн эмес болмок да. Азыр мен билгенден тоого чыгат, башка жака барат. Мындай дени сак адамдарга караганда дагы көп нерселерге баягы жетишип, көп нерсени кылып жүрөт да. Ошону биз эске алышыбыз керек. Көп оорулар келгенде сиздики бронхиальный астма деп диагноз койсоң, алар ыйлаган учурлары болот, переживать этип өтө мындай Өзүнө баягы меники бүттү деген бир эме коюп коет мен ушу жыйынтык. ушу менен ооруп калдым деп туруп, баягы сиз айткандай жыйынтык коюп, кайра ушул оорунун өрчүшүнө шарт түзүп беришет да. Ар бир ооруда оорунун диагноз коюлгандан кийин эч мындай ага моюн сунбастан кайра ошол оорунун чечүү жолдорун ойлонуп, жашоо образын өзгөртүп, өзү аракет кылуусу сөзсүз түрдө мындай шарт. Ооба. Мисалы мен кээ бир күндөрү жалкоолоону жасабай койсом дагы ал күнүгө гимнастика жасайт, күнүгө йога жасайт. Мынакей 65 чыкканда былтыр өзүңүз көрдүңүз 6000 бийиктикке тоого чыгып келди. Анан туура айттыңыз, кандай гана диагноз коюлбасын, ар дайым баягы күрөшүү, эмгек жасаш керек, Эң туура. Назар мырза, мен жакында ушундай бир көрүнүшкө кабыл болдум. Учакта кетип баратып, учакта самолеттин ичинде кургак аба, анан кийин да эме кургак болуп калат эмеспи? Жөтөлү ого бетер күчөйт. Жанымда отургандар аябай жөтөлө башташты. Бир жаш эле жигит экен, эми билет, уже чоңоюп калган жигит экен. Жанындагы отургандар маска кий десе, жок, меники деген аллергия, меники жугуштуу эмес дейт. Сиз ошого айтып кетсеңиз, комментарийиңизди. Негизи эле жөтөлгөн учурда маска тагынуу бул туура болуп саналат. Биринчиден бул кандайдыр бир инфекциялык оорулар болушу мүмкүн. Экинчиден, эгер аллергиялык жөтөл болсо деле, чүчкүргөндө, жөтөлгөндө бизден кандайдыр бир инфекциялар бөлүнүп чыгат и башкаларга жугууга баягы шарт түзүлүп калат да. Ошондуктан сөзсүз түрдө кандайдыр бир жөтөл жана чүчкүрүп жүргөн учурларда мүмкүн болушунча маска тагынуусу зарыл. Зарыл, Анткени ойлойт да, меники аллергия, демек оору жукпайт депчи. Бул туура эмес, бул этикалык жактан да маска кийиш керек. Туура айтасыз. Ошондо мен ойлоп койдум, адамдын эс тутуусу аз эле экен да. Жакында эле тиги ковидтен арылдык элек. Ковидте баарыбыз маскачан жүрдүк элек депчи. Ошо ковид убагында маска менен жүргөн кандайча жакшы жактары болду ошол жөнүндө? Бирден бир нерсе, башка курч респиратордук оорулардын баягы азаюусун мен байкадым, жеке мен өзүмдүн байкоомдо. Андан тышкары ошол учурда баягы кереги деле кереги жогу деле баары рентген жана компьютердин томография өтүп атышпадыбы? Ошол учурда кандайдыр бир туберкулез билинбей жүргөн жана онкологиялык оорулардын дагы баягы жаңы башталып келаткан учурунда диагностика болуп калган учурлар да кездешти. Жана саламаттык сактоо уюму деле бул жөн эле эмени айта беришпейт да, бир нерсени айта беришпейт. Ошондуктан жылына бир жолу баягы мисалы рентген сөзсүз өтүш керек жана кандайдыр бир анализдер тапшырыш керек деген нерсе бул туура болуп саналат. Ооба, эң жөнөкөй эле анализдерден баштап, Ооба. Жана эле общий анализ крови, мисалы аллергия барбы, жок экенби көрсөтөт эмеспи? Ооба, ал жакта атайын көрсөткүчтөр бар. Ал жак көтөрүлгөндө аллергиялык ооруларда ошол жакта өзгөрүүлөр пайда болот. Кандайдыр бир сезгенүү бар экенин дагы көрсөтөт. Назар мырза, жөтөлдү мына өзү өтүп кетет деп жүрө берсе, айлап,
жиберсе эмнеге алып барышы мүмкүн, кандай өчүп кетиши мүмкүн, кандай Мгм. ооруларга? Мисалга алсак, эгерде бул аллергиялык жөтөл болсо, анда бул бронхиальный астма оорусуна алып барышы толук мүмкүн. Же болбосо рак оорулары болсо, бул башкы белгилери болгондуктан ал оору өтүшүп, ракты дарылоо кеч болуп калышы мүмкүн. Же болбосо ошол эле туберкулез оорусун дагы өтүшүп кеткен болушу мүмкүн. Эгер ашказан ичеги ооруларын дагы кесепет болсо, ал ашказан ичегидеги оорулары дагы өрчүп, андан тышкары бул өпкө оорусуна дагы түртүп, өпкө оорусун пайда кылышы мүмкүн. Ошондуктан баягы убагында кайрылып, убагында дарылоо бул оорулуу үчүн эң жакшы болуп саналат. Анан дагы бир көк жөтөл жөнүндө айтып кетпейлиби? Азыркы кезде бир өзүнчө бир багыттар, течениелер болуп атат, вакцина албайбыз деп, ошонун кесепеттери мына көп болду. Ушу коклюш оорусу жөнүндө же болбосо көк жөтөл деп коет го кыргыз тилинде, ошол коклюш оорусу жөнүндө айтып кетсеңиз. Көк жөтөл оорусу боюнча негизи бул сөзсүз түрдө вакцина алыш керек. Бул жаңы төрөлгөн балдардан 3 айдан Өзүнүн календари бар, АКДС. өзүнүн календардык күнү менен бул вакцина сайылат. Ошол вакцинаны сөзсүз түрдө алуусу керек. Себеби жаш балдарда бул көк жөтөл пайда болсо, дарылоо да кыйынга турат, анан узакка созулат да. Себеби бул ошол коклюштун өзүнө каршы дары дагы баягы мындай жок болуп саналгандыктан, бул ооруну дарылоо аябай узак Кыйынга жана түшөт. кыйынга Кички тургандыктан. балдардын булчуңдары өнүккөн эмес, чоң кишилердики араң чыдайт жөтөлү берип. Ооба. Ошондуктан баланы аябай кыйнап, ыңгайсыздык жаратат. Бул балдарда эмес, чоңдордо дагы кездешет. Ошондуктан баягы вакцинаны алуу бул туура болуп саналат. Оорунун бирден бир баягы алдын алуулардын бири бул вакцина да. Назар мырза, сиздин баягы сунушуңуз же болбосо кайрылууңуз барбы биздин угуучуларга, көрүүчүлөргө? Менин кайрылуум, урматтуу биздин биринчи байлык ден соолук подкастынын көрүүчүлөрү. Оорулуу бул жөтөлбү же башкабы кандайдыр бир оорунун белгиси болсо, бул өзү өтүп кетет деп жүрө бербестен, убагында кайрылып, убагында диагнозду туура коюп, дарылоону баштоо бул туура болуп саналат. Ар бириңиздер ден соолугуңуздарга көңүл буруңуздар.